Жигит Бишкектеги имараттын 8-кабатынан боюн таштады. Жигит Батик Баатыр менен Сүйөркулов көчөлөрүнүн кесилишиндеги имараттын 8-кабатынан секирген. Ал жерде 4 сааттан ашык турду. Сүйлөшүүлөр эч нерсеге алып келген жок. Саат 17:00 ал секирип кеткен. Чатырдагы жигит тууралуу маалымат милицияга саат 12:39 келип түшкөн. Кыргыз патент биздин бардыгы 100% кыргыздын каражатына бир да тыйын чет өлкөдөн албастан, алардан только кеңеш эле алып ушундай заманбап 21 кылымдын талабына жооп бере турган борборду куруп койгондугу бул албетте азыркы жаңы бийликтин, жаңы президентибиздин Садыр Нуркожоевич Жапаровдун көрсөтмөсүндө ошонун багытында болуп атат. Мына 1 жыл мурун келсе дагы, мына 1 жылдан кийин Бишкектин борборунда ушундай заманбап борбор, бул өтө чоң жетишкендик. Бул жаңы ушул доордун, жаңы өз алдынча өнүгүүнүн, өзүбүз баягы киндигибизди кескен элибиз, мына жаңы мамлекеттүүлүгүбүздү дагы эл аралык партнерлордун жардамы менен, алардан кеңешин сурап, бирок өзүбүз багыттап, өзүбүз аныктап, өзүбүз кадамды алдыга шылтайбыз деген жаңы ишенимдин, жаңы демдин биринчи эле көрсөткүчү, анан жыйынтыгы десек болот. Ошондуктан мен жалпы министрлер кабинетинин атынан азыркы Кыргыз патенттин жамаатын сизди Гүлнар Топчубаевна куттуктайм ушу менен. Сизге да биз ыраазылык билдиребиз. Өзгөчө биздин министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун айтуусунда ушул жерге биз алып келип, мына жакын экен, ушул жерде жаңы министрлер кабинетинин жыйындарын да өткөрүп, ушул жерде жаштар менен баарлашып, ушул жерде окумуштуулар менен кеңештерибизди кеңешип, ушул заманбап борборду керек болсо 24 саат суткасына жаштары да, карылары дагы, студенттери дагы, окумуштуулары дагы, өкмөт мүчөлөрү дагы пайдаланууга биз жол ачышыбыз керек, шарт түзүшүбүз керек. Ошондуктан мен дагы ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бардык шаардыктардыбыз эмес, жалпы кыргызстандыктарды Бишкекке келгенде ушул жерге келип, инновациялык борборго келип, жанагындай заманбап дежеде станок 3D принтерлер менен үйрөнүп, ушундай 3D принтерлер азыр арзандады. Бардык облустук борборлорго, бардык университеттерге гана эмес, бардык мектептерге дагы биз алып беришибиз керек. Биздин балдарыбыз 21 кылымдын азыркы студенттерибиз, азыркы мектеп окуучулары 2040 жылдары, 2050 жылдары ошол заманбап технологиялык жаңы доорго бардык башка мамлекеттер менен компетенттүү таймаша ала турган, алар керек болсо алдыга суула чыга турган биздин балдарга биз тарбиялашыбыз керек деген ойдомун. Мамлекеттик инновациялык борбор ойлоп табуучулар, окумуштуулардын иши үчүн натыйжалуу аянтча болуп калат. Бул туурасында Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Министрлер кабинетине караштуу интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттигине караштуу алгачкы мамлекеттик инновациялык борбордун ачылыш салтанатында билдирди. Эдил Байсалов балдар инновациясынын лабораториясы, Коворкинг аянтча, өнөр жай инновациялар лабораториясы, ошондой эле китепкана менен таанышты. Президенттин жана Министрлер кабинетинин төрагасынын атынан маанилүү окуя алгачкы мамлекеттик инновациялык борбордун ачылышы менен куттуктайм. Бул жаштарды, таланттуу окумуштууларды жана ойлоп табуучуларды, креативдик класстын өкүлдөрүн колдоого алуу үчүн өзгөчө кайталангыс аянтча болуп саналат. Анда алар чыгармачылык менен алектенип, инновацияларды, стартаптарды иштеп чыгып, заманбап технологиялардын жаңы трендтери менен тааныша алат. Бул борбор толугу менен мамлекеттик каражаттын эсебинен ачылгандыгы кубанычтуу. Бул алгачкы саамалыктар. Мындай борборлор республикабыздын бардык аймактарында түзүлүшү керек.
Инновациялык борбордо балдардын робот техникасында, программалоодо жана 3D модельдештирүүдө билим алуусу жана билимин өркүндөтүүсү үчүн шарттар түзүлгөн. Мындай 3D принтерлер инновациялык борборлордо жана университеттерде гана эмес, ар бир кесиптик техникалык окуу жайларда жана мектептерде болуусу керек. Биздин окуу жайлар өлкөдөгү инновациялардын өнүгүүсүнө, окуучулардын алдыңкы технологияларды үйрөнүүсүнө өбөлгө түзүүчү заманбап техника, атаңдаштыкка жөндөмдүү билим менен камсыздалышы тийиш. Мындан тышкары инновациялык борбордо стартаперлерге бизнес коомчулукка интеллектуалдык менчик укугун коргоого тийиштүү эксперттердин консультациясы берилет. Ошондой эле өз бизнес долбоорлорун иштеп чыгуу жана анын бет ачарларын тартуулоо үчүн аянтча түзүлөт, деди ал. Бүгүн 27 октябрда Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Согди облустарынын жетекчилери баштаган делегация жолугушту. Бул тууралуу президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн маалымат кызматы билдирди. Тараптар Баткен районунун Орто Боз айылы менен Тажикстандын Хожалуу айылына чектеш 4 көчө участкасында катталган соңку окуяларды талкуулап, келишпестиктерди алдын алуу боюнча сөз кылышты. Анын жыйынтыгында төмөнкү чечимдер кабыл алынды. Чек аралаш аймактарда шарттуу чек ара сызыгына жакын курулуш иштерин жүргүзбөө. Мал жандык чек арадан өтүп кетсе, эки тарап тең кармабай өз жерине кайтаруу, чыгарып жиберүү. Аткезчиликке бөгөт коюу боюнча эки өлкөнүн күч түзүмдөрү бирдикте иш чараларды жүргүзүү. Жоопкерчилик эки облустун чек ара кызматтарында. Суу маселеси боюнча Баткен жана Исфара райондорунун акимдери чек аралаш аймактарды жөө кыдырып, кайсыл жерде көйгөйлүү маселелер бар жеринде чечилиши зарыл. Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин орун басары Илич Марсбек уулу жана министрдин мурдагы орун басары Амангелди Исаев кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлады. Атайын кызмат атамекендик айыл чарба азыктарын ЭЭП өлкөлөрүнө ташуудагы коррупциялык схеманы жоюу боюнча иштерди улантууда. Анын натыйжасында айыл чарба азыктарын сыртка экспорттоодо бир нече жыл бою тоскоолдуктарды жараткан. Бири менен сүйлөшүп алган кызмат адамдарынын жана жеке компаниялардын уюшкан тобу аныкталган. Тергөөнүн жүрүшүндө бул мыйзамсыз фактыларга айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министринин азыркы жана мурдагы орун басарынын тиешеси бар экени далилденген. 26 октябрда айтылган адамдар кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. УКМК айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн коррупциялык схема түзүүгө катышкан бардык адамдарды аныктоо жана жоопкерчиликке тартуу боюнча максаттуу ишин улантууда. Манас аэропортунан мыйзамсыз ташылган дары-дармек партиясы кармалды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы билдирди. Маалым болгондой, Манас аэропортунун бажы кызматкерлери УКМК кызматкерлери менен бирге Аэрофлот компаниясынын каттама аркылуу жарандын дарегине келген дары-дармек партиясын жүктөп бараткан Hyundai Porter унаасын токтотушкан. Текшерүү учурунда унаадан 2495 таңгак 200 миллиграммдык АЦЦ, 205 таңгак 0,6 миллиграммдык эноксапарен, натриоклексан 600, антихами инъекция үчүн эритме, 200 таңгак 0,6 миллиграммдык эноксапарин, натриоклексан 4000, антихемия инъекция үчүн эритме табылган. Кармалган дарылардын бруттоо салмагы коштомо кагазда 298 килограмм деп көрсөтүлгөн. Бирок кайра таразага тартканда 400 килограмм болуп чыкты. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, материалдар тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Өткөн суткада Кыргызстанда 124 кишиден коронавирус аныкталып, 3 бейтап каза болду. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Ал эми 106 адам оорудан айыгып чыккан. Ушуну менен өлкөдө илдет илештиргендердин жалпы саны 180.865ке чамалап барды. Анын ичинен 175.302 адам айыккан. Бир суткада эмделбегендер арасында 3 бейтап көз жумду деп жазылган республикалык штабтын маалыматында. Соңку суткадагы сандарды кошкондо пандемия башталгандан тарта өлкөдө жалпысынан 2661 бейтап өмүрү менен кош айтышты. Бүгүнкү күндө стационарда 688, ал эми амбулатордук шартта 692 адам дарыланып жатат. Республикада келерки жылдын түшүмү үчүн 200.000 гектардай аянтка дан эгиндерин себүү пландалууда. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Анын 180.000 гектар аянтынан буудай жана 12.000 гектар жерине арпа айдалат.
Министрлик ошондой эле келерки жылдын түшүмү үчүн 21 000 тонна фосфор жана калий жер семирткичтери керектүүлөрүн кошумчалады. Дан эгиндеринин жогорку түшүмдүүлүгү жана сапаты өсүмдүктүн вегетация мезгилинде минералдык жер семирткичтер менен камсыздалышына жараша болот. 1 сентябрдан 22 октябрга чейин аралыкта республикага жалпысынан 5,9 миң тонна фосфор жана калий жер семирткичтери алып келинип, учурда дыйкандар сатып алууда. Бул жалпы керектөөнүн 28,2% түзөт деп айтылат маалыматта. Министрлик күздүк дан эгиндерин минералдык жер семирткичтер менен камсыз кылуу системасы кошумча азыктандыруу менен жүргүзүүлөрүн белгиледи. Кыргызстан менен Казакстан жүк ташуучу унаалар үчүн навигациялык пломбаларды колдонуу боюнча пилоттук долбоорду ишке ашырууда. Бул Кыргызстандан Казакстанга, Орусияга, ошондой эле карама-каршы багытта бара жаткан унааларга тиешелүү болмокчу. Бул тууралуу экономика жана коммерция министринин орун басары Элдар Алишеров 25 октябрда жүк ташуучулардын бизнес ассоциациясынын өкүлдөрү менен болгон жолугушууда билдирди. Кыргызстандын салык кызматы менен Казакстандын каржы министрлигинин мамлекеттик кирешилер комитети 22 октябрда аталган пилоттук долбоорго кол коюшкан. Документке ылайык казак тарап Кыргызстандан барган жүк ташуучу унааларды Казакстанга кирип жатканда жана бул аймактан Орусияга транзиттик жол менен баратканда, ошондой эле карама-каршы багытта баратканда көзөмөл жүргүзүү жана текшерүү чараларын жүргүзбөйт. Ошол эле учурда ата мекендик жүк ташуучулар чынында электрондук эсеп фактураларды алып жүрүүгө милдеттүү. Чек арадан өтүүдө эсеп фактуралар жок болсо, Казакстандык мамлекеттик кирешелер комитети жүк ташуучу унааларды кайра Кыргызстанга кайтарат. Берилген маалыматка ылайык казак тарап унааларга Казакстандын аймагына киргенде көзөмөл жана текшерүү иш-чараларын жүргүзбөстөн жүк ташуучу унааларга навигациялык пломбаларды орнотушат.